Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде баарыбызга белгилүү жана аябагандай даамдуу тамактардын бири хашандын эң жөнөкөй рецеби болмокчу. Андыктан мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын жууруп алсак, 700 грамм эленген унга 1,5 чай кашык туз салып, унга аралаштырып салабыз. Жана 1 чай кашык кумшекер, 1,5 чай кашык ачыткыны кошобуз. 50 мл жылуу сүт куюп, 7-8 мүнөттөй коюп койсок, ачыткыбыз иштеп баштайт. Мына эми 300 мл жылуураак сууну куюп, унду аралаштырып алгандан кийин 30 мл өсүмдүк майын кошуп, өтө катуу эмес, жумшак эмес кылып камыр жууруп алабыз. Камыр колду сүйөт, ошондуктан эринбестен 10 мүнөттөй жакшылап жууруп алабыз. Ошондо камырыбыз абдан сонун болот. Ал эми мага столдун үстүндө жуурган абдан ыңгайлуу. Камырды жууруп алдык. 15 мүнөткө бетин жаап, тыныктырып коебуз. Камырларыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. 24 бөлүккө бөлүп алдым жана ар бири 50 граммдан болду. Бардыгы бирдей өлчөмдө болуш үчүн таразага тартып алдым. Камырларыбызды тоголоктоп, тизип, бетин жаап дагы бир 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ал эми толтурмасына 550 грамм уйдун этин майда туурап алабыз. Жана эт менен пияздын өлчөмү бирдей болсо, абдан ширелүү болот. Ошондуктан 550 грамм пиязды да майда туурап алабыз. Куйрук майды болсо каалооңузга жараша. Эгер майлуу десеңиз көбүрөөк, майы жок десеңиз азыраак кошосуз. Мен 200 грамм коштум. Татымалдардан пияз жана кара мурч колдонсок жетиштүү болот. Тузду этке, ал эми кара мурчту пиязга салып, пияздын ширеси чыкканча жакшылап эзгилеп алабыз. Этти да эзгилеп, андан кийин аралаштырсак жакшы болот. Ал эми ширелүү болуш үчүн жарым стакан суу куюп койсок да болот. Бардыгын аралаштырып алабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болду. Камырларыбыз да көтөрүлүп бизди күтүп калды. Эми калыңдыгы 2-3 мм болгон тоголок камырларды жайып, хашандарыбызды түйө берсек болот. Алгач бардыгын түйүп алып, андан кийин бышырсак оң болот. Албетте, эгер жалгыз болсоңуз, анткени тез эле кызарып чыгат. Майды кызыта ысытып алабыз да, эки жагынан кызарта кууруп алабыз. Камырыбызга сүт кошулгандыктан бир аз, ошондуктан тез эле кызарып чыгат.
Камырды түйүп жатканда четтерин жакшылап бекитип албасак, эттин ширеси майга түшсө аябай чачырап кетиши мүмкүн. Ошондуктан этияттык менен бышырып алыңыз. Мына ушинтип баардыгын кызарта кууруп алдык. Эми манты касканга тизип 35-40 мүнөттөй бууга бышырып алабыз күчтүү отто. Достор, мына ушундай биздин хашандарыбыз да даяр болду. Эгер ачуу лазы менен берсек, анда өзүнчө эле бир керемет даамдуу тамак. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер көптөн бери жаза элек болсоңуз, анда мүмкүн менин видеомду көрүп, сиздин дагы табитиңиз ачылып кетет деген үмүттөмүн. Ал эми бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип койсоңуз болот. Суроолор болсо комментарий жазыңыздар жана каналыма катталганды да унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.